Официант менен өнүгүү жолун таба аласызбы? Мамлекеттик мүлктү жетектеген бир жаш жигит бар. Ренат Төлебердиев деген. Аны белгисиз себептер менен Сапар Исаков эле көкөлөттү. Депутаттар аны официант деп коюшат экен. Анткени ошол резиденцияда мурун жөнөкөй эле кызмат кылчу тура. Бакиевтердин заманында ага четке чыкканда жеке көйнөк үтүктөөчү катары кошуп барышчу экен. Эми Атамбаевдин учурунда ал же англис же түрк тилдерин билбесе дагы Стамбул генералдык консул болуп дайындалган. Былтыр болсо декабрда мүлктү тапшырышты. Сапары кетип, Ренат калды. Биз болсо качан өнүгөбүз деп баягыдай отурабыз. Булак жаңы Доор сайтынан алынды.